Саламаттыкты сактоо министрлиги Камчыбек Ташиевдин бүгүнкү күнгө карата абалын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев учурда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланууда. Бул тууралуу Суперкейджи порталына Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Камчыбек Ташиевке пневмония диагнозу коюлган. Абалы канааттандырарлык. Дарыгерлер консилиум өткөрүшүп, бардык зарыл болгон дарылоолорду жүргүзүшүүдө, деп жазылат маалыматта. Буга чейин Суперкейджи порталына Ташиевдин жакыны анын абалы жакшы экенин билдирип, кыжаалат болууга негиз жок экенин айткан. Булак Супер Чекиткейджи. Клара Сооронкулова ойгонгула эл ойгоно электе. Буга Байсалов катуу жооп берди. Министрлер кабинетинин биринчи орун басары Эдил Байсалов Клара Сооронкуловага катуу жооп берди. Клара Сооронкулова Facebook баракчасына Казакстандагы абалдан улам. Биздин бийликтин жүрөгү түшүп отургандыр. Ойлонгула эл ойгоно электе деген пикирин калтырган. Буга ылайык Эдил Байсалов жооп беретинде. Клара Сооронкулова бийлик элдики, эл бийликте, эл ойгонгону качан? Сиз эле элестетип отурасыз, качан эле бир башаламандык болуп кетсе деп. Андай жаман оюңуз ишке ашпайт. Жакшысы 5 жылдан кийинки жаңы шайлоого даярданыңыз, деп жазган. Булак Коом Чекит пресс. Биз басып өткөн этаптарды бауырлар али жыттай элек деп чалкалап кайкалаганыбыз туура эмес. Биздеги бийликти оодарып түшмөй төңкөрүштөрдүн баарынын өзөгүндөгү оңололу, өсөлү, өнөлү деген элдик таза, аруу үмүт болгону менен 90-жылдары эл ойгоно электе СССРден калган мүлктөрдү сатчусун сатып, уурдачуусун уурдап, жымырчусун жымырып бутка туруп баюуга үлгүргөн 200-300дөй байлардын саясий үйүрү бир саясий режимден экинчисине улам жаңы партия, жаңы жүз, жаңы депутат болмуш этип кубулганга маш болуп бүтүштү. Алар жаңы жүздөрдү, жаңы таза партиялардын астына сүрөт кылып бетке кармап, бирок акыры келип парламентте погода түзүп берчү күчтөр баягы эле тили кыска, байлыгында илинчеги бар, жат десе жатып, тур десе туруп берчү эски үйүрдүн баягы эле тил алчаак эски бөрүлөрү бойдон калууда. Бийликтин арыгын, тымызын чаап берүүчү жасалма партиялар биз бийликтики эмеспиз, биз өзүбүзчө эле чогулуп түзүлгөн эркин партиябыз деп мурунку бийликтердин тушунда да каратып туруп алдашып, анан сессияларда өйдө жак каалагандай кнопка басып берип турушканы да чын. Бул акыры барып эмнеге алып келет? Бийлик балансынын бузулушуна, бир эле кишинин үй бүлөсүнө, досуна, жакындарына сыйынууга, ошолор аркылуу маселе чечүүгө, кыскасы бир кишини драконго айланып кетүүсүнө шарт түзүлөт. Бир гана ымдоосу, баш ийкөөсү менен бүт маселени тез жана бат чечүүнүн борборуна айланган президент Жапаровго сиз айсыз, сиз күнсүз, сиздики эң туура деген акылдар, кеңештер, оодалар азыр ачыкта, туюкта жамгырдай жаап жатканы турган иш. Андыктан кошуналардын төөсүнүн көзүндөгү авторитаризмди сөөмөй менен кезей көрсөтүп менменсинүүгө, мыскылдай күлүүгө бизге али эртелик кылат. Эрнис Кыяз. Назарбаев Путинге же Кытайга кетет. Казакстандык оппозиционер күч структураларын элге кошулууга чакырды. Казакстандагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасады. Анда ал күч структураларын эл тарапка өтүүгө чакырды. Билесиңерби, Назарбаев жеке учагы менен Путинге же Кытайга кетет. А силер ушул жерде каласыңар. Ал учакта силерге орун жок. Ал эми элге каршы кылмыш жасагандар жазага тартылат. Силер элдин бир бөлүгүсүңөр. Азыртадан туура чечим чыгарылга, деди Аблязов. Ушул тапта Казакстандын көптөгөн аймактарында жана шаарларында бийликке нааразы болгондор топтолуп, өкмөттүн, президенттин отставкасын талап кылышууда. Ал эми бардык жерде полиция кызматкерлери элди таратуу аракетин көрүп жатат. Булак Супер Чекиткейджи. Казакстанда 200дөн ашык адам кармалып, 95 полиция кызматкери жаракат алып, 37 унаа талкаланган. Казакстанда коомдук коопсуздукту бузганы үчүн 200дөн ашык адам кармалды. Бул тууралуу Казакстандын Ички иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Жалпы 95 полиция кызматкери денелеринен ар кандай жаракаттарды алды. 37 кызматтык унаа талкаланды. Бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу, бейбаштык, мамлекеттик имараттарга кол салуу боюнча 13 факты боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталды. Азыркы учурда полиция күчөтүлгөн тартипте коомдук коопсуздукту камсыз кылууда, деп жазылат маалыматта. Булак Супер Чекиткейджи. Казакстан Алматы шаарында эл кайрадан чогулуп жатат. Полиция аларды таратууга аракет кылууда.
Алматы шаарында 5 январга карата эл кайрадан топтолуп жатат. Бул тууралуу Казтаг басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, Алматынын Борбордук аянты жана мамлекеттик стратегиялык имараттары күч органдары тарабынан коргоого алынган. Ал эми эл Алматынын башка көчөлөрүндө чогулуп баштаган. Ал арада полиция кызматкерлери көз жаш агызуучу, газ жана үн чыгаруучу куралдарды колдонуп, элди таратууга киришти. Булак медиа-центр Чекиткейжи. Казакстандагы массалык митингдерден улам өкмөт отставкага кетти. Бүгүн 5 январда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка ылайык, премьер-министр Аскар Маминдин ордуна Смаилов Алихан өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал эми калган министрлер өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенге чейин иш алып барат. Булак медиа-центр Чекиткейжи. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев массалык нааразылыктан улам бүгүн 5 январда өкмөттүн курамы менен жыйын өткөрдү. Маалыматка ылайык, Токаев өлкөдөгү социалдык экономикалык мамилелерди чечүү үчүн бир нече тапшырмаларды койду. 180 күндүк мөөнөттө бензинге жана дизелдик отунга, суюлтулган газга кошумча бааларды мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү, социалдык маанидеги азык-түлүк товарларына мамлекеттик бааны жөнгө салууну киргизүү. Чечим конкреттүү аймактын социалдык экономикалык абалына жараша облустун акимдери тарабынан кабыл алынат. Жеке жактардын банкроттугу жөнүндө мыйзамды иштеп чыгууну улантуу, 180 күндүк мөөнөткө калк үчүн коммуналдык кызматтардын тарифтерин жогорулатууга мораторий киргизүү зарылдыгын кароо. Мындан сырткары, президент Токаев Алматы жана Мангыстау облустарында башталган массалык митингдерге энергетика министрлиги менен Казмунайгаз компаниясын күнөөлүү деп айыптады. Булак кабарлар Чекиттева. Ичүүчү суу алган дарыябыз аппак сүттөй болуп агып жатат, дейт ноокаттык тургун. Ош облусунун Ноокат районунун тургуну элдик кабар бөлүмүнө кайрылып, ичүүчү суунун тазалыгына кабатыр болуп жатканын айтты. Ошондой эле окурман ичүүчү суу алган дарыя аппак сүттөй болуп агып жатат деп видеосун дагы жөнөттү. Бул дарыядан Ноокат районунун Арал, Каракокту айылынын тургундары ичүүчү суу алат. Кээде ушинтип агып турат. Кээ бири участкалык милициянын имаратынын жанындагы мончону ачып жиберет десе, дагы бири Арал айылындагы мрамор таш жуучу жайдан ачылган суу дешет. Эмнеси болсо да, эл суу ичүүчү дарыядан ушундай суунун агып жатканы туура эмес да. Ушуну тактап, сууну булгагандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Бул сууну ичкен адамдар оорубайт деп ким кепилдик бере алат? Тийиштүү жетекчилер текшерип берсе жакшы болмок, деди окурман. Ошондой эле сууда таштандыларды кезиктирүүгө болорун кошумчалап өттү. Мындан башка да бул сууда ичүүгө мүмкүн болгон нерселер толтура. Мисалы, таштанды ташташат. Анан да иттердин, келемиштердин, малдын өлүгүн көрүүгө болот. Балдардын өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн бул сууну ичүү абдан кооптуу деп ойлойм. Ичүүгө мүмкүн эмес. Айла жок, таза суу жок болгондуктан ичебиз, деп кайрылды окурман. Булак Супер Чекиткейжи.